Биздин учурдагы залкарыбыз Устат Комузчу, Кыргыз Республикасынын маданиятине эмгек сиңирген ишмер, коомдук ишкер ишмер Саадабай Шабданов жөнүндө бир аз маегибизди баштайлы. Агай, бала кездеги болгон күндөрүңүздөн баштап бир аз айтып берсеңиз. Бала кезде кандай, кайсыл жерде жүрдүңүз, кайсыл жерден тарбия алдыңыз? Ошол жаш курагыңызда эле залкар комузчулардан кимдерди көрүп калдыңыз? Кантип сиз комузчулукка сиз келип калдыңыз? Айтып берсеңиз. Рахмат. Шамырбек эми силер төкмакынсыңар. Силер менен баарлашуу бул деген маданият чөйрөсүндө улуу иш. Эми жакшы саам алып баштапсыңар. Мен бул ишти башташка жардам берейин. Мен өзү Аксы районунун Сыны деген айылында төрөлгөм. Ошол жерде Карайга Чорто мектеп деген мектептен бүттүм. Ошо окуп жүргөндө да кичине кружокторго аны-мунуга катышып, ошол жерде биздин мектеп эски Жаңы Жол район боюнча биринчи мектеп болчу. Ошол район боюнча ошо биздин мектепте мына Төлөгөн Касымбековдор, Баркы Миңбаев деген, Чотонов дегенде профессорлор ошол жерден окуп бүткөн да. Анан интернат болгондуктан ошол жерде биз көп жактуу чоңоюп калдык жакшы. Себеби ар тараптан ар түрдүү таланттуу элдин балдары келет эле. Ана биз айылда жүрсөк да ошолорду көрүп, ошолор менен кошо ойноп, кошо жүрүп көп нерсени билип калдык. Ана мен ал жерде өскөнүмө кубанганым, ал жерде мына Ниязалы, Токтогул, Жеңи жоктор ошол айылда өнөрлөрүн өстүргөн экен. Себеби ал айылда Машакара деген киши болгон, улуу киши. Ошол Ниязалылар менен комуз шертишип, өзү жылкычы болсо дагы улуу адамдарды, улуу инсандардын баарын кайдан келсе меймандарды ошол киши кабыл алып, ошол жерде меймандап, бир жак ошол өнөрүнө баа берип, элди чакырып, элге угузуп, ушундай бир айылдын көркүн көтөрүп турган жер болгондуктан мен ойлойм, ошол биздин айыл маданияттын очогу экен. Карап көрсөм да. Анан эми мен бу жерде мактанып айтайын дегеним, эми Шамырбек сен тааныйсың, жанагы Атайбек Бөдөшев деген жигит бар. Ушул жигиттин атасы Атай Огонбаевдер концерт коюп келгенде ошолордун үйүндө мейман болуп калат экен. Анан Атай сурайт экен. Ушу Бөдөш деген уулуңузду бизге кошуп берсеңиз, комуз жакшы жерде экен деп, ошо Аксы айылын толук айланып бүткөнгө чейин аттарын да берет экен. Анан ошол инсандар кыдырып келет экен да. Ошол мезгилде Атай Огонбаевдин бир айткан кирээси бар да. Бөдөш экеге айткан экен. Бөдөш уулум, мен уулду болбой калдым көрүнөт. Сен эми менин уулум болуп калдың. Бөдөшкө айтат экен, эми ошо уулду болсоң атын Атай кой деп суранат экен да. Мына Кудай жалгап ошонун эмесиби Атайбек төрөлүп калып, Атай эмес, Атайбек деп жазылып калат. Ошол Бөдөшкө айтып жүрчү эле, мен Бекбайлар жоюлду, Бекбайды кошпостон эле жазгылдап кетсем, кыз ушинтип жазып коюптур, эми Атайбек болуп калды мейли. Мына эми аккан арыктан суу агат дегендей, ошо Бөдөш, Машаев, Токтосун Тыныбеков, Ормонбек Асанов, Бөдөш, Машаев болуп, бул үчөө бирдей чоңойгон кишилер да. Анан булар төкмакын, үчөөндө тең чоң өнөр бар. Бирөөсү төкмакын, комуз чыырчы болсо, Ормонбек Асанов дагы төкмакын, өрчү
komuzçu kıyın jigit bolgan. Men görgüdüm, ayılda bizden ağalar menen koşa gelip жүрүп turчu. Bu kişilerin önlerine biz aralaşıp, uğup, terbiye alıp kaldık. Anan oşanda öyle bizden oşa Aksörönünde barpi usak anan berki ısakka ek ısak ökötün akın bolgan. Keyin anan tasmayıp koşuldu. Şunu menen akındarın bari şol avliyetim Karasu sını şol Жаңжол, Акжол болуp bu şehirdeki talantların köpçülüğü şehirde bolganda. Ana men görüp kalganlardan aytayın. Men alın kuldu gördüm. Ada kiçinekey balalım. Atam tezesinde oturup alıp, uktavastan uşuk için şankılda ırdaganını ugup, taң atkıç uktavay ukkамызda. Al kişi sancıret aytat eken, manası aytat eken, köp nerseni aytat eken. Anan oşonda taң kalgamda, жалгыз өзü oturup alıp, elge konsert berip, eldi jadatpay, taң atkanga şeyin uktatpay, öğrenerdap ketken. Birinci oşoga joluk. Anan keyin men kimlerdi gördüm. Mına Estebes, Toktosun Tınıbekov, ular köy egiz kozday jüreteli. Anan bu kişiler, keyurçularda menin, vay sadavay, komuzun apıp kelçi bir göreydi dep Estebes birder, mına komuzdu alıp alıp, çertip, ırtap. Ana meni çerttirip görüp, vay talant benim sağa, jakşı bagıttарды berip turaylık, biz kelgende jolugup tur dep, şunday suranat ile anan alardı, terge alıp barıp, berge alıp barıp, işi kılıp, şulardan dağı talimin alıp kaldı. Mana, hem hazır men aytayın degenim uşul, bizin ayıl çoğ ayıl bir jağı. Kazaktın bir sınçısı ayttırdı. Oşol avliyetine bir jağın barın görüp, avliyetim Karasu, Жаңжол, Акжол, oşo tegenege çeyin çıkıp anan sınını da görüp ketken kişi eken. Oybay, tegine mesele eken, tegenemenin sınını tel toruday gülükke teңdеп ketçi jer eken degen. Anan Cengiz Jok'ta aytkan bir sözü var oşo sını jönünde. Kelip kalsaң sınıga, kuyulu kımız çınıda, çekeden çertet çertmekti, çeken elemez çınında dep. Eme mınday maqtanımen aytsak bolat, başka bolat. Biz jaş wagtda ayılda her bir uyda komuz çerteteli. Şu otursa çekeden alıp, yok degende oğan çerteteli de, şunday bolçu. Oşa sebepten Cengiz Jok janağı sözde aytkanda, kelip kalsaң sınıga, kuyulu kımız çınıda, çekeden çertet çertmekti, çeken elemez çınında dep. Jaң kelgen gelinler dağı bir жылga jetip jetpey komuz çetip ketken jağı bolgon. Ana keyinçerek biz mına 10. klaska şundan ötüp, anan okuu jayına tapşırıp kayrap alsam, anan akordeon, janagындай bayan degenler payda bolup kalıptır. Gitara degenler, anan ошондой. Men mektepti бүтүp, Tokmokto madani okuu jayına bardым. Madani agartуу şkola eken. Anan biz 90 adam arş yazıp, biz şkol mektepti бүтүp gelip mektepke okubayбыз. Deganan tokto sartıp baş bolgan 90 adam bu şunda arş yazsak. Хорошев деген bir ministr gelip, anan madaniyat училищасы деп at koyup berip ketти. Oşonda madani agartуу okuu jayı bolup kaldı. Bul jerde kadrlar da jakşı daýardaydylar. Men oşol jerden janağı bayan degendi bilip kaldım. Büt ele topçu eken. Oşol asbapты gördüm. Anan akordeondu şu ököndeten kiçineden başlap gelsem bir komuz çağay çinaliyip degen. Sen komuzdu jakşı çertetip gelsin. Senin kolun skripkaga jaralgan eken. Şu wagында barbay kalıpsың da, meyleme.
Ben komuzdan agay bolup geldim. Sen benim elim bolasın da anan oşa kişi komuzdan sağık berip, bağıt berip oşal kişi menin içine. Yani terip çertken üretip koydu. Yani o şehirde bütüp Moskvaga ötüp kaldık. Orkestra klaska var işteşke büterdi. Yani oşanda ilk ağam atam ötüp ketip, anan bayağı turmuş şartga baylanıştı. Ayılga var, 2 yıl işteşke turu geldi. Ama ayılda oşa Tokmak'ta ansambelde birinci meni iştirgan. Anan keyin ayıldadagı komuz ansamblini tüzüp 2 yıl aybay jakşı iştep, anan 2 yıldan keyin sırtka okuganga jardam berçöle. Sırtka okuganga ruksat alıp, ana hoş pedinstitutuna geldim. Muzikalna pedagogический деген fakültetine girip kaldık aşağı. Aşağı bir yerde 5 yıl okudum. 5 yıl. 5 yılda bitti, onun 6. yıldan başta emgek yolun başladık da. Enstitüt kalıp kaldı, bekem yapış degen agay barla. Balam, sen ayılga varıp ne kılarsın, sen ordun bir yerde. Sen komuzçu durgaysın mı? Komuzdan klasты bana men açıp berem. Şu yerde kalıp işte balam. Oşonu ügüttep, ana üyüne alıp. Bolbosa meni Tereshkovada Niyazov degen agay. Erdi praktikada жүрgende men komuz bilem, mandalin bilem, akordeon bilem, ana biydi de uyuştura bilem de. Al erge talaştı, bir yaka talaştanan. Nasip eken? Aşa Muzikalna pedagogический fakültetde iştep, Xudaga şükür pensiyaga oşa yerden çıktım. Mana üniversitetin terbiyasını gördük. Terbiyani berdik. Ana neme jön jürbey oşol jerde de ansamblini uyuşturup, köpünçe mana men orus, kırgız, nemis, evrey deyip ispe şu bölek uluttun kızlardan, baldardan dagı 20'dan aşıgırak ulut ürettim komuzga. Аны üretkenge oşol ele katnaşıp жүрgen kızlardan Lotus Anna degen kız bar ele taş kömürlük. Oruslarımız barını oşol uyuşturup gelip berediler. Anan özü kanday çertse şunday çertesinger de tertipti ayaya katu karmaydılar. Oşentip Orus grupadan dagı 9 adam Kırgız anan bayağı bizde eme olgun. Bayağı konsertli grup anan uçemli ansamblede iki ansamblim varlar da. Uçemliğinde şu böyle bulutlar ana jana konsertni de baldardan tandalma kızlar baldardan uyuşturup. Oşantip kança yıl iştesem, kança yıl studentlik vesna dep koyat. Oşal studentlerin konkurslarında daima birincilikte alıp şu bir jakşı önerilerdi görsetip жүрдüm da. Emi men negizgi aytayın degenim berdi. Men ulu adamlardan mına Şekerbekti görüp kaldım. Bağırlaşıp kaldım al kiş menen dagı. Güç çertken dokmuş yer dediler. Ana derke sarını mınday uçuraşka mına köp al kişi beni bağırlaş almadım. Açık aytış gerek. Ana maga negisinden şu komuzçuluğa önörnek içine tasirdi çoğun bergen maga Niyazalının balası Batırkul degen kişi. Bizim ayılda üyde köp jüretili, baldar kızları bizim üyde okup jüretili de. Anan oşa kişi maga şu komuzun küylörünün tarakı jönündü. Anan küy çertip, bul bunday degen küy, bul tigildey degen küy, bunu çerse olat, tigil çerse olat, komuzun buna onday tata alacakları olat. Benim atam kıyın kişi olçu, al kişi degen kuyma kulak ile anan Niyazalı ırçı dep koyçu. Anan negizden komuzdu kıyın çertettiler. Anan tok oldu. Cengiz yoktu, terbiyelik ana şu menin atam Niyazalı'dı, oşa kişi mağa aytıp koygan. Oşandan keyin men Niyazalı'nın güylerine dagı kövrek köngül bölüp oşa iştep jürdüm. Mana azatala köp güylerini iştep koydum.
Hazır köpköllerden çert berişim mümkün. Hazır men sizlerge mınday kılayan ulularga, zalkarlarga tazim degen ırım var da. Жақсы болот. Ошону айтып берсем болобу? Канча эмес болсо айтып берейин, эсимде калган. Мен Ниязалыга мынтип жаздым. Тарыхын айтып кайрыктын, талантка таасир жайылттың, гүл каралаш күй чертип, атасы атыктың, токомо берип чоң шыкты, топту шакирт эл чыкты дейт. Анан Токтогулга жаздым. Топ-толо ыргак уршуну Токтогул тоонун булбулу ташкындап талант бир четтен 9 кайрык күй черткен санжыра айтса осуят сайраткан күйсүн насият. Анан Карамолдого жаздым. Карамолдо көлдүк да. Кайрыгын издеп элиңдин кара күйгө берилдиң, элпек чертип эр күйгө жардамы тийди көлүңдүн, жаратам деп залкар күй жарымын бердиң өмүрдүн деп жазгам. Себеби ал киши жарымын эмес, бардык эле өмүрүн ошо күйгө берип койгон окшойт. Мына биздин эң кыйын комузчубуз кара күйлөр чети боюнча. Анан Ыбырайга жаздым. Ыбырайга өрүктөн комуз чап дедиң, карагай капкак жап дедиң, так сүйлөп таза үн берет, ичеги кылдан так дедиң, терип чертип кайрыкты ал дедиң күйдөн байлыкты дедим да. Ушул кишиге жакшы жазылып калды. Себеби бул киши терип черткендердин устаты болгон кыйын киши да. Күйнүн баарын черткен. Мунун күйлөрү баары өзүнүн атына жараша, затына жараша улуу жакшы күйлөр. Анан Атайга жаздым, Атайга. Комуз чертсең маштап черт, кол ойнотуп таптак черт, күүнүн сыры көп болот, көкүрөккө сактап черт. Деп черттиң Атай чертмекти, деңизи сенсиң чертмекчи дедим. Себеби комуздун улуулугу, сулуулугу, бу элге болгон таасири, анан элди көңүл бурдуруп, ушунчалык эл таасирленип уга турган күйлөрдү ушул киши черткен. Себеп дегенде бул киши Ниязалынын үйүндө 2 айдан ашыгыраак жүрүп калган экен. Ошондо Атакул, Баатыркул деген балдарынын ичинен ошол Атакулу кыйын комуз чекен. Ошону менен достошуп комуз чертип жүргөн киши болгон да. Анан Атай ошо Ниязалынын үйүндө жүргөндө ошол жерден үйрөнгөн күйлөрүн ошо Ниязалы ошол жерден айылдан бир адамды табат экен, таласка каттап жүргөн. Ушул бала жеке кетсе болбойт. Ушул баланы алып барып үйүнө жеткирип келесиң деп ошо кетирген экен. Ошо кеткенден кийин жана Атакул деген баласы 2 айдан кийин каза болуп калат экен. Ниязалы ошондо 7 күн жер турмай ыйлайт экен. Айнан айын балам ушундай өнөрүм көгө кетип калды деп. Анан Атайдын келгенине ошончолук кубанат экен. Себеби Ниязалыдан өнөрдүн эң жакшысын үйрөнгөн. Атайдын бир айткан жери бар экен. Ошол Ниязалыга жолугуп анан айылына баргандан кийин эл сурайт да. Мен чоң окууну бүтүп келдим. Мындай окуу болбойт. Деген экен. Көрсө Ниязалынын буту менен комуз черткенин, бычакты мизи менен комуз черткенин көрүп, ошону үйрөнүп, анан кол ойноткондун баарын ошондон үйрөнүп алып кеткен. Мына көрбөйсүңбү, ошонун таасири менен мына 1000 адамды алып чыгып дүйнө жүзүнө таандылтып, Атайдын Машбатой деп, мына Машбатой деген күйлөр ушундай бир залкарлардын залкарга болгон таасирлери ушундай болот экен. Ошондон эми мен Болушекеге дагы Болушекени биз ага тутуп калдык. Бир жагы ага, бир жагы мындай үйүнө көп барат элек. Анан ал киши жөн жүрбөй ансамблде уюштуруп алат эле. Анан ошо ансамблин уюштуруп аткан мезгилде Садабай келчи. Мына балдардын комузун сен бир күйлөп берчи деп коет эле. Күйлөп берет эле. Анан сүйүнүп калат эле байкуш киши. Анан ал кишинин жөнөкөйлүгү ушунчалык тырышып иштеген кыйын киши экен.
Өзі қолың араса бір қалқасың эле қолунда, мындай ири-үйрі эле колдор да. Комуз черткенде таң каласың. Көрсө бул кишинин ошол намыс үчүн комузду кармап, болбосо бул кыйын актер да. Анан Болшеке мындай деп жазсын да. Актер эле болушпу. Оркестр кылган комузду. Элдик күү менен иштеген, эмгеги сиңген иш менен ээрчип жүрөт шакирттери этеген кармап жүздөгөн деп жазган мага. Ошондой деп жаздым. Анан Барпынын бир айткан сөзү бар экен. Ошо кетмен төбөдө бир чоң жыйында Барпы кичине кечигип барат экен. Ошо 1-2 адам ырдап аткандан кийин барган бу бар. Анан бул баргандан кийин бир көп узабай эле Ниязалы деген киши чыгат экен да сахнага. Эми ал кишинин сахнага барып отургандан баштап күлкү башталган, ошол чертип бүтүп сүйлөп бүтүп эметкенге чейин бүт баары элди ыраазы кылып, şu күлкү тамаша ушундай менен бүтөт экен, ошондо барып айтат экен. Айнанайын Нияз эке, кичинекей эле киши экенсиң, чыканактай. Ана бу кыргыздын өнөрүнүн баарын өзүңүз алып алыпсыздар. Менде бир эле өнөр бар, ырдайм. Комуз эле чертем. Комуз чертсем ырыма кошула албайм, ырдасам комузга кошула албайм. Ушул бир чоң кемчилдигим. Эгер сиз менен жүрүп калган болсам, мына Токтогул менен жеңи жок окшоп, мен деле комузду кошуп кетсем керек эле. Эми сиздей адам кылымда бир келет. Сизге рахмат деп Ниязалы жөнүндө өзү бир жакшы ырларын атап эметкен экен да. Карабайсызбы? Кыргыздын дейт, өнөрүнүн баардыгын өзүңүз алып алыпсыз дейт. Менде бир өнөрүм бар дейт, ушундай эптеп албай ушинтип жүрөм деп күлүп койгон экен ушул киши. Эми аябай жакшы сөздөрдү айтып берип атасыз. Эми ушу залкарлар жөнүндө аябай жакшы сөздөрдү айттыңыз. Эми ошо залкарлардын күүлөрүнөн бир кезек бербейли. Күүлөрүн ойноп бербейсизби? Мен азыр мындай кылайын. Макул. Мына Камбаркан деген күүнү, Камбаркан деген Ниязалы айткан экен. Акылын таап черткенге 62 камбаркан, эбин таап черткенге 52 камбаркан деп айтып экен. Аны Болшеке айтып анан чертчү эле. Мен азыр ошо күнүн башы камбаркан деп коет экен, ошо камбаркан жөнүндө айтып берейин. Мына кыргыздарда биз ушунчалык таң калышуу нерселер көп. Камбар деген ханды шайлашат экен кыргыздар. Себеби ал киши өнөрү бардыгы мели, эрсайыш болобу, же болбосо улак болобу, эңиш болобу, башка болобу, атагы чыккан кыйын киши экен. Анан эл тандап туруп, бул эл менен сүйлөшкөнгө да кыйын. Биз ошону хан шайлап алалы деп анан Камбар деп хан кылып шайлап алышат экен. Бул шайлангандан кийин өзүнүн аксакалдарын чакырып, иш билги, сөз билги, ушундай бир улууларын чакырып туруп анан сөз кылат экен. Мен бир жарыя кылайын. Биз мергенчилер элди сактайт. Мергенчилер ушунчалык тунук, туура сүйлөгөн калк болот. Мен ушулар менен бир баарлашып, ушуларды бир сынап алсам, сиздер көп болсоңуздар бир нерсени белгилейли да, ошого мергенчилер чакырып, ушу мергенчилер сынап алалы дегенде эл макул болот экен. Чакырат экен. Чакырардын алдында хандын улуулугун карайт. Бүт улуу, сынчы, кыйын кишилерди чакырып туруп, анан кылдан тартат экен. Аттын койрогунан жасалган кыл тартып көрөт экен. Мындай караса көрүнүп калат. Анан кийин бир аксакал айтат экен: ханым, бул мунуңуз болбойт, муну ар ким эле көрүп коет, атып коет аны. Ошол себептен көрүнбөс үчүн эмне кылыш керек?
echkini soyuş керек дағы. Echkinin içegisi 30-40 metr болады. Ошаны алып, чийменен сыдырып тұрып, чел қауығын ширатып тұрып, ошаны тартып көрсе, жерге оқшаш, көрінбей қалады. Ошаны анан мергенчилеріңізді сынасаңыз болады, же атартқыштарыңызды. Деп анан ешкінің ичегісін чираттырып тұрып, анан қыл қылып тартады екен. Анан қоңшылаш елден қиындарын шақырып, өзінің жаачыларын барын шақырып аттырып көреді. Біреу де тигіз албайды. Анан мергенчилер топтоп, ошо мергенчилерді айтады екен. Ушуну эгер ким ата турган болсо, кызы бойго жетип калган кыз экен да, анан көңүлү жетиптир да, баары эч ким тийгизе албайт. Мени кызымды бүтүм алмагыла. Була тийгизе албаганайын деп ойлойт экен дагы. Мына ушуну ким үйсө атса, мен кызымды берем дептир да, хан. Дегенден анан 6 мергенчи келет экен. Ошо 6 мергенчиге ээрчип бир жаш жигит келет экен, аксакал мергенчинин баласы. Анан 6 атат экен баягы. Ошо 30 кадамбы, 35 кадамбы ушундай алыстыкка кылат экен, көрүнбөй калганга чейин. Анан ошону аттырып берет экен. Сынаса 6 тең тийгизе албайт. Эң кыйын мергендер. Анан ошондо аксакал мергенчинин баласы айтат экен. Чоң ата, сиз бир нерсени жасабадыңыз. Мен атып көрбеймби? Сиздин айтканыңыздай кылып деп. Мейли балам дептир. Анан хандан сураптыр. Мен атсам болобу десен, хан, балам болуптур, атсаң ат дептир. Анан аксакал мергенчинин баласы барып, баягы тартылган кылды. Барып, жөн эле колун тийгизип, кайра кайтып келип туруп, анан көздү жумуп туруп аткан экен. Ошондо үзаттыр да. Анан хан таң калыптыр. Мейли балам, мөөрөй сеники. Мейли кызым дагы сеники дептир, баягы сүйүнгөндөн. Onu hiç kim тийгизе албаган эле. Анан ошондо бала эмне кылышын билбей, көрсө үйлөнгөн экен, аялы төрөй турган болуп калган эмес экен да. Мен бир нерсе айтам, ханым, кечирип коесуз. Дептир. Десенен, хан мейли балам, айтсаң айт дептир. Айттыр да. Ханым, дагы кечирим сурайм. Мен биринчиден үйлөнүп алдым эле. Анан кийин муну сиздин айткан эмеңизди аткардым. Шуну бир нерсеге оошсак болобу, сиз кызсыздыке. Мен үйлөнүп алгам. Анан эми 7 мергенчи келген экен, биз өзү кембагал эле жашайбыз. Ошо мага берген сыйлыгыңызды ошо бал мергенчиликке малга оошуп бересизби дегенде сразу сүйүнүп кетип айтат экен хан. Болду, баарын 9тан. 9 ат, 9 жылкы, 9 уй, 9 кой, 9 эчки, даже 9 тоокко чейин баарын 9та кылып ошол келген 7 мергенчиге анан сыйлык катары берет экен да. Анан бул биринчи тапшырып өтөт экен. Анан бир канча жыл өтөт экен. Баягы баланын аялы төрөйт экен. Аялы төрөп калган мезгил болот экен. Экинчи дагы элин топтоп туруп тапшырма кылат экен. Мен ушунча жылдан бери иштеп атам. Жакшы иштедимби, жаман иштедимби? Элим, менде бир суроо бар. Ушу эр сайыш болсо бир жагы капа болуп кетет, бир жагы ошондой болуп кетет. Мейли кандай оюнчулук болбосун, бир жагы нааразы болуп кетет, бир жагы. Жөн эле отуруп мынандай бир күлүп жайнап отуруп эс ала турган бир нерсе таба алабыз бекен. Ушуга ким мага жооп берет дегенде бир аксакал айтат экен. Элден чыгат ханым.
жігіттеріңізді жөнөтүңүз аймактын бардык тарабына байкап келсин дегенде анан улуураак жигит анан баратып мындай караса бир жерде кулакка жагымдуу үн чыгат экен. Баягы үн токтоп калганда бала ыйлайт экен. Кайра үн чыкканда бала сооронуп калат экен. Ушуну көрөт экен, дагы эки ягын кыдырып кайра келет. Болду болбоду, мен ушуну алып барам канга деп анан жөн баргандан көрө деп жигит анан тегдегенде этип жетелеп алып хандын алдына алып келет экен. Ошондо хандын мурунку тапшырмасы боюнча ушу бир музыканын үнүн угуп эс ала турган нерсе барбы дегендей суроо экен да. Анан бала келип комусун көтөрүп келип анан чертсе таң калышыптыр да, бир жыгачтан үн чыгып атат. Басы окумуштудай анан айтат экен. Кана балам чертчи деген анан чертип баштайт экен. Hep çertip atkana хан, балам, кичине күтүп турчу. Сен күйдүн атын айтпай черттиң. Күйдүн атын айтпаса, күйдүн атасы өлөт дейт, балам. Күйүңдүн атын айтып койчу дегенде, бала эми күйдүн аты жөнүндө ойлонгон эмес да. Анан ошондо бир аксакал эми өткөндө бир тапшырма бердиң эле, ошондо кылды үзатканда ошол кишиге кыл мергенди ат койдуң эле. Мына ошонун баласы жетилип келип калыптыр. Мына азыр тааныштыңыз эле, аты Камбар экен. Күйүнүн аты даяр туруп атпайбы? Мына сен Камбар хан болсоң, о бала Камбар болсо. Камбар мына сиз берген кылды тагып, алып келип, кайра өзүңүзгө угусуп берип атат. Өткөн окуяны айтып берген, өзүңүз билесиз. Ошол себептен мына биздин күйдүн аты так болуп турат. Анан мунун атын биз айтайлык Камбар хан деп эле коелук. Себеби Камбар чапкан, хан тапкан. Ана комузуңузду Камбар чаап келди, сүйлөтүп атат. Мына эс алып атабыз, элди эс алат деген ушул. Мына
ушул балага чоң рахмат, батабызды берели, мындан ары жакшы болсун деп, анан кийин күнүм башы Камбаркан деп, камбар менен хандан экөөнү бириктирип бир сөз менен Камбаркан, күнүм башы Камбаркан, камбар чапкан, хан тапкан деп айтылат деп койгон экен. Ошону менен анан ошондо эми балам айнанайын, күйөөңдү улант дегенден бала уланып чертип аткан жери экен мына. Деп черткенде ел аябай таң калышып, şu баланын черткен күйүсүнө, күнүн биринчи чыгышына, ошол ел үчүн жага турган күү экендигине баа беришип, анан ошондон баштап Камбаркан деген күү чертилип келет экен. Күнүн башы Камбаркан деген ошол экен, камбар чабат экен дагы, хан издетип таап, ошентип мына күнүн чыккан жери ушул экен. Ушуну Камбаркан деп коет. Тарыхын айтып бергениңиз аябай жакшы болду да, муну көп элек билбейт. Биз дагы азыр сиз жанагы жерде күнү баштап берсеңиз, бул күнүн атын айтпай эле чечтик аксакал деп турсак, орто жерге барганда айтып бердиңиз эле, биз жандана түштүк, сүйүнүп калдык. Ушундай кылып туруп, тарыхын айтып берсе, күнүн, биздин кыргызда залкар күлөр көп. Ушундай кылып туруп, даана тарыхын айтып берсе, эли ошо тез бат сиңимди болсо керек деп ойлойбуз. Эми агай дагы уланталы эми дагы